Бирок ошол убакта, ошолчу убакта неберелерибиз ошол мээримден калды. Ата-энелер балдарын сагынып, балдарын жыттай албай, кубат ала албай, эрте эле кетип атышат. Биз деле уже 60-тын аркасындабыз. Азыр мен эмнени айткым келет? Бул жеке проблема болгону менен социалдык согушта жүрөт да. Кыргын деле болуп келип атат. Канча синковый групп деле келип атат. Эң башкысы мына пандемиядан Кудай сактасын. Пандемия маалында элим, журтум, силерди биз бейишке тирүүлөй чыгарабыз деп эшигибизди күндө таңкылдатып үзүп ыргытуучу партиялардын бирин көргөн эмеспиз. Менин кууган себебим келишти. Бир партиядан бир күндө 3 жолу келди. Мына жерде бир эже бар экен, ушул эже шайлаган, кимди шайла десе, ошону шайлашат экен кошуналар деп баарын мага силерканы буруп коюптур. Эми атын айтпай эле коёюн ал партияны. Тим эле баарыңардын кулагыңарга күмүш сырга 10 миңге чейин көтөрүлөт экен. Демек ошончолук тобокелчилик бар. Бул партия Кыргызстанды бар же жок кыла турган шайлоо мына шайлоо. Биз 10 миң алып шайлап туруп, кийин 10 миллион менен Кыргызстанды кайра тургуза албайбыз да. Анан бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат дейт. Бектер мен Роза Отунбаева деген досум, баарыңар жакшы билесиңер, Оштун Отунбаевасы деп мени токмоктоп да кетишкен. Жамандын касапаты гана урат экен, шарапат урбайт экен. Мен ошондой жагынан жабыр тарттым. Англияда үйү бар, Америкада үйү бар. Кыргызстан кыйрап калса дагы анын кылы кыйшайбайт. Анан кечээ сизди бейишке чыгарам деп келгендердин дагы Турцияда үйлөрү бар, виллалары бар. Мен 20 жыл саясатта жүргөн адаммын. Шарапат Калмат кызы, Шарапат Калматовна. Журналистика боюнча да жүргөн. Мен ошон үчүн бүт коомдо бардык нерсени, анан акынмын. Акындын жүрөгүнүн дартынан өтөт да, тирүүлө жетим калган ата-эне, тирүүлө жетим калган балдар жөнүндө жаза берип, өзүм ыйлабандан кийин Акбуранын боюнда өзүмө келем. Ошон үчүн азыр 100 миң берген күндө дагы демек биздин башыбызга жетиш керек. Ошончолук 100 миң берип атса, 100 сом бирөөдөн сурасаң чыкпаса, демек эртең кайсы күн пут алдыбыздан жер кетет да. Ошонун акысын берип атабыз. Анан жанагы ала бергиле, бирок шайла бергиле дегенге мен каршымын. Себеби мен саясатта жүргөнүм үчүн көрдүм, шайлоолордо да иштегенмин. Акчасын берген адам аркасынан адам коюп коет. 10 адамбы, 10 адамга бир СМБшникти дагы бир детективди коюп коет. Кирди 10 адам бирден кирет. 8 ушул калды, экөөнү тап дейт. Атып салам дейт. 30 жылдан бери каныбызды ичип атат. Балдарыбыз высшее образование, диплом менен мен 2 балам ош тазалыкта мусор чогултуп жүрөт. Анан мен мекенчил дебегенде ким дейт? Мен дагы мэрияда иштедим, бардык жерде иштедим, бирок өзүңүн абийириңе каршы чыга албайт экенсиң. Өзүң башыңдагы азапты бардыгына ара көрбөйт экенсиң. Уулду таптык, кызды таптык, келинди, неберени неме кылып төрдө отура турган төргө бизге азыр алыс. Биз төргө жетпей көрбөй кетебиз. Мына ишканалар курулду деп атабыз. Ишканалар курулгандын бардыгынын сырьёсу привозной. Кытай немесин жаап койсо, Турция жаап койсо, дагы отурат. А жашоо жүрүп атат. Айына төлөш керек светке, айына төлөш керек бардыгына. Курсакты неметип кое албайсың кулпулап. Жыл 12 ай беспрерывно иш менен камсыз кылынганда гана мынанча адам иш менен камсыз кылынды деп отчет бериш керек. Мен ошол жагынан иштен чыктым. Приписка, кошумча неме, алар ушундай бир жаннатты куруп койгон болсо, ошончо 271 ири ишкана курулду деди Мухаммед Калы Абылгазиев. 271 ири ишкана курулса, биздин балдарыбыз, кыздарыбыз, келиндерибиз келиш керек эле. Айлык акы 25 миң, 30 миңге чыкты деди. Ал биз жашап аткан Кыргызстандабы же бир башка дагы параллельный Кыргызстан барбы? Мен билген Кыргызстан бирөө эле. Жумушсуздуктан, айла жоктон кетип атышат. 4 миңден 15 миңге чейин айлык Кыргызстанда. Ошо 4 миңден 15 миңге чейин айлык тапкан адам качан үйлүү болот? Анда үйлүү болбойт. Үйлүү мал жандуу кишине ошо Россиядан келгенде гана үй алып атышат. Ошо жаңы үй мынандай этаж үйлөрдү алганды кыдырсаң, неметсеңер, сураштыра келгенде мен опрос кылдым. Оштогу турмуш неме үйгө зар, немеге зар адамдар 25 гана пайызын түсөт, 75% приезжийлер. Алар деле Кыргызстандан жараны, бирок жергиликтүү калк дагы эле баягы тамарканын аркасында эле кысылып калып атабыз. Бизге бирөөнүн 10 сомунун да кереги жок, 10 миңин да кереги жок, 100 миңин да кереги жок. Биздин жашообузду жаркын кылып, эртеңкиге үмүтүбүздү жандырсынчы. Башка эч нерсенин кереги жок.
ишканаларды ошол жыл 12 ай болуш керек. Анан кийин жөн эле гүлдөтүп эле согумга сойчудай букадай күржүп киросого батпай калчудай болуп отура берип кайра мен ошол жерге барам деп жутунгандар эч качан мен эл үчүн кызмат кылайын деп барбайт. Ал уже токсикоз болуп калды, ошого аллергия болуп калды. Андан башка жака барса жашоо жоктой сезилет. Акыркы немесин болсо да барып мына мушташ чыкты кече көрдүңөр, 3000 азыр берем, шайлоодан кийин дагы 3000 аласыңар. Канчага чейин көтөрсө ошого бардыгына да мына бизде жаштар баратат дейт. Жаштарды изилдедим. Ошол эле карышкырлардын балдары экен. Ошол эле карышкырлардын кызы экен. Ордун алмадан сум өзгөрбөйт. Аркасында баягы карышкыр турат, ал өзүнүн уставын жаттатат. Берген чай намеси менен. Кыскасы ата-энелер, тай-энелер, мынердеги чоң энелер, тай-аталар, чоң аталар, ушу балдарыбыз кашыбызда жүрсүн, өлсөк топурабыз салсын, балдарын бооруна басып, мээримге тойгузуп чоңойтушун. Биз ата-эненин койнунда чоңойгонбуз. Союздун балдары ошон үчүн көкүрөгүбүз толо. Биз мээримди көрдүк. Мен атам иштен келгенде жууна электе барып жыттайт элем. Тер жыттанган мойну ушунчалык мага бир башкача эле да азыр ага мен эч кандай жытты теңештире албайм. Жууса ал жыт жок болуп калат эле. Темир уста болуп иштейт эле атам. А менин неберелерим ал жыттан деле жат болуп калды да. Ошол себептен ушул шайлоо эмне үчүн туура айтты Бакыт. Эмне үчүн азыр 10 миңге чейин чыгарат? Керек болсо андан да чыгыш мүмкүн. Себеби алар элдин канын соруп, келген жардамдарды чөнтөгө солоп шайлоого деп басып койгондор. Ошону менен өзүбүз атат дагы, эртең башыбызга иш түшсө, кечегидей Белоруссияда болуп неме болсо, алар жанакы чет жердеги үйлөрүнө кетип калат. Азапты тарткан биз дагы 10-20 жыл аркага кетебиз. Ошон үчүн ушул 5000 береби, 10 миң береби. Бул Моссоветте сатып алат саатына почасовой, посуточный деп. Биз андай эмеспиз да. Биз чыныгы атанын беделинен түшүп, чыныгы эненин жатынынан чыккан кыргыздын накта кулундарыбыз да. Ошон үчүн үнүн сатканда сойку, денесин сатканда эле сойку. Жүрөк менен кеңешип, ушу эл деп бечара сыздап канча жылдан бери кескилешти, баласын ДТП кылышты, ата-энеси өтүп кетти. Ушул балабыз ошол жерде куурап кете турган болсо, биз анда эл эмеспиз. Биз адам эмеспиз. Биз сатылма товарбыз.